Кара-Кыргыз автоном облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгына карата Кыргызстандын бийлиги жаңы 100 объект ишке берилгенин билдирди. 30 августта президент Садыр Жапаров Кемин районундагы Трикташ клинкер чыгаруу заводунун ачылышына катышып, жаңы ишканалардын ишке берилишин туура экономикалык саясаттын жыйынтыгы деп атады. Бүгүн биз жөн гана жаңы завод фабрикаларды ачпастан өлкөбүздүн өнөр жайында көз карандысыздыкты камсыз кылган жаңы доордун башталышын дагы ачып жатабыз. Бул ишканалар жаңы жумуш орундарын түзүп, экономиканын өсүшүнө, элдин жашоо сапатынын жакшырышына жана өлкөнүн технологиялык деңгээлинин көтөрүлүшүнө зор салым кошот. Бүгүнкү биз ачып жаткан 100 объектини ар бир жарандын жашоосун өзгөртүүгө жана экономикалык жылышка негиз болоруна толук ишенем. Эгемендик күнүнүн алдында ишке берилгени айтылган 100 объектинин 60-ы социалдык объектилер. Мектептер, бала бакчалар, маданият мекемелери, спорттук комплекстер болсо 40 өндүрүштүк ишканалар, кичи ГЭСтер, заводдор жана фабрикалар. Алардын баары ачылыш аземине алдын ала даярдалып, президент сөз сүйлөгөн учурда кызыл тасмалар менен онлайн форматта байланышка чыгышты. Садыр Жапаров өз сөзүндө ачылган ишканаларды тизмектеп айтып берди. Алардын арасында жаңы объектилерден тышкары реконструкцияланган ишканалар да бар. Мисалы, Чүй облусунун Кара-Балта шаарындагы Жунда заводу 30 августта президент аны модернизациялоого капсула салган.